Assalamu alaikum. Урматтуу Корея KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор. Мен сиздерге кайрадан эле Vaev автоунаасын көргөзөйүн. Бул алдыңыздарга ак светтеги Vaev автоунаасы жылы 2010 экобиом заводской газ. Бул такси болгон эмес, бул баягы фирмада айдалган машина. Анча-мынча детальдарын крастетип коюптур. Биздегидей кылып красканы жакшы чачпайт булар. Тегиздебей эле кээ биркилердин үстүнөн эле краска берип коюптур. Алчулар болсо алып өзүгө барганда бир катар краскалап кылып койсо, мунун сөөгү таза, эч кандай ДТП болгон эмес, бардыгы жакшы экен. Мен сиздерге алыстан бир сыйра көрсөттүм. Например, мындан карагыла. Мынын үстүнөн эле мына стопту жаппай эле краска чачып коюптур, бамперге стопко чачырап калган да. Ушундай жерлери бар. Аны өзүбүздө жакшына кылып жасап коет. Мунун жылы 2010. Бул полный электропакет, электрозеркало. Сиденьясында кичине жеринде жыртыгы бар экен. Бул 5-ступенечный автомат коробка. На панелдерин көрүңүздөр, эч кандай тешилген жерлери жок. Бардыгы таза. Bluetooth, дисковый магнитофон. Мультируль. Пробеги оригинал экен. Азыр мен сиздерге азыр оригинал пробегин көрсөтөйүн. 264.641 дейт. Оригинал пробег, мультируль, подушка безопасности бар. Бул жүргүнчү жүргөн жакта дагы подушка безопасности бар. Көрүп атасыздар. Биз азыр айдап көрдүк, мунун мотор коробкалары жакшы экен. Жанында кармашкасы. Мен сиздерге эми мунун аркаңкы жагын көрсөтөйүн. Бул мындай заводской газ 5-чи поколениеда. Аркасы көрүп атасыздар. Арка жагы бардыгы комплект ключтөрү бар. Заводской кернектиктерде болгону ушундай краска чачып койгондо, бираз не то краска чачып коюптур мына окшогон жерлерин. Мына ичи родной краска, сырты болсо крашеный болуп, билинип эле турат. Андыктан кимде ким ушундай машинага кызыгып аткандар болсо, сөөгү таза, краска болсо эчтеке деле эмес, өзүм жасап алам деп турган болсо, анда мунун баасы $3000. 2010-жылкы Vaev газ автоунаасы, такси болгон эмес, баасы $3000. Кийинки жумадан жүктөлөт. Андыктан достор, шашылыңыздар. Биз буйруса бул октябрдын 15-терине чейин заказ кабыл алып, ошого чейин машиналарды жүктөйбүз. Андан кийин видео тартпай каласыңарбы деген суроолор болуп атат. Андан кийин видео тартабыз. Андан кийин обзор кылабыз. Машина сатуу туурасында эмес. Силер эми газ машина сатып алдыңыздар, бензин машина сатып алдыңыздар. Бир күн бир чыгарылышта мына Vaev'ти, экинчи чыгарылышта K5'ды жана ушундай машиналарды баягы орустардын YouTube'дан көрүп жүрөсүздөр, обзорлорун. Жарым сааттык обзор кылабыз, кеңири түшүндүрмө. Ошондой видеолорду тартабыз буюрса. Андыктан биздин каналдан алыстабастан биздин канал менен бирге болуңуздар, акырына чейин көрүңүздөр, комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар, видео жаккан болсо. Биздин Instagram баракчабызга дагы катталышты унутпаңыздар достор. Андыктан биз кийинки машинаны көрсөтүштү улантабыз. Мына урматтуу достор, менден K5, K5 Optima, же башкача айтканда бензин автоунаасын турандыңыздар эле. Машиналар аябай жакын турат, ошондуктан алысырактан обзор кыла албай атам. Алды жагынан көрүнүшү серебряный цветте, экобиом бензин жылы 2011 болгон мындай K5 серебряный цветте. Повторительдери бар. Дөңгөлөктөрү 16, дискалары титановый. Бул бензин, бесключевой доступ, көрүп атасыздар. Азыр мунун ключу жок, ачкычы жаңы эле эсине берип койдук. Кайра алып сурагандан тартып атабыз. Албай эле кайра көрө бересиң дейт. Электропакет, электрозеркало көрүп атасыздар. Мультируль. Азыр мен машинага отуруп кеңирээк түшүндүрөйүн. Мультируль, подушка безопасности. Көрүп атасыздар. Подогрев сиденья, автомат коробка. Бул бензин, такси болгон эмес. Бул панелдердин эч кандай тешик жерлери жок. Подушка безопасности бар бул жакта дагы. Жүргүнчө отура турган сиденьялары, отургучтары дагы баары жакшы, таза, эч кандай жыртылган жерлери жок. Булар болсо подстаканник. Бул жакта USB-ге выход, перекрутитель, бул кондиционер, бул жак панель управления, бул жактан көрүнүп турат. Билесиздер, старт кнопка. Бул кнопка менен жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. MP3 магнитофон, Bluetooth, диск менен бул жерге монитор орнотуп, камера коюп койсоңуздар болот. Кимде ким каалаган болсо, мунун километри 170.000 оригинал пробег. Бул бензин, дагы кайталап айтып кетейин, көпчүлүгү мен газ тартып атканда
бензин суранып аттыңыздар эле. Мультируль. Азыр мен сиздерге сыртын көргөзөйүн, арка жагын. Мунун бул жактагы эсине тарта кетейин, көрдүңүздөр 2011 жылы. Аябай жакын. Машиналар аябай жакын. Бул арка жагынан көрүнүшү көрүп атасыздар. Аркасында мында парктрониктери бар. K5. Буга бир гана панорама крыша, анан монитор, камера жетишпейт. Калган бар жактары бардык комплектациялары бар. Эми мунун баасына келсек, алдын өтүп сиздерге баасын айтайын. Мунун Кореядагы баасы $4000, $2000 жол киреси, $1200 растаможкасы болот. Бул кийинки жумалардан жүктөлөт. Биздин ошол акыркы погрузкаларга илешип жүктөлөт. Кимде ким K5 бензин издеп аткан болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин номер описанияда болот. Жана ошондой эле биздин описаниядагы Instagram баракчабызга да катталышты унутпаңыздар. Мага комментарийда номериңизди бербейсизби деп комментарий жазбастан описанияны карасаңыздар, туугандар. Байкы описанияны кирип карасаңыздар, мен номерди калтырып коем, ошол жака жазасыздар. Урматтуу достор, алыңыздарга көрүп турган бул Santa Fe, Hyundai Santa Fe автоунаасы 2013 жылы. Дөңгөлөктөрү жаңы экен. Көрүп атасыздар. Дөңгөлөктөрдүн размери 18, аябай чоң. Алыста мен сиздерге бир катар көргөзөйүн. Задний видтеринде мында повторительдер бар, бесключевой доступ. Сиздерге арка жагынан көргөзөйүн. Бул видовый 4WD GT дейт. Santa Fe арка жагынан көрүнүшү. Аркасында камерасы бар экен. Мында парктрониктери, күлүштүлү, 2 күлүштүлү чыгып экен. Эми сиздерге алды жагынан жана ички салонун тартып көргөзөйүн. Мына сыртында мындай болгон чийилген жерлери бар экен. Мен сиздерге бул жагынан деле ичин көргөзө берейин. Бул электропакет. Көрүп атасыздар, мында под дерево. Подушка безопасности бар экен. Сиденьялары жакшы, эч кандай жыртылган жерлери жок экен. Подогрев сиденья, вентиляция сиденья, подстаканник. Мындай жакшынакай болгон бир улак бар экен. Монитор, көрүп атасыздар, DVD, старт кнопка, мультируль. Бул жагында дагы электропакет, электрозеркало, калган функциялары да бар экен. Бул жагында дагы Santa Fe деген жазуусу бар экен. Бак бул жагынан ачылат. Машинанын аякта пакеттери да чечиле экен. Сиденьялары, отургучтары жакшы, эч кандай жыртылган жерлери жок. Аркасындагы баш бакса, аркасы дагы жакшы экен. Бул панорамный крыша. Азыр сыртынан да көргөзөм. Бул жактарынан көрүнүшү. Булдан салфандар чечиле экен. Жылы 2013, 2 объем дизель. Бул сыртынан көрүнүшү, алды жагынан. Мен сиздерге бул жагынан көргөзөйүн. Мына окшогон кузовтарына чийилген жерлери бар экен. Бул жактарында панорамный крыша, крышасын көрүп атасыздар. Бул жагынан көрүнүшү. Бесключевой доступ, дагы кайталап айтып кетейин. Электрический сиденья. Сиденьяларын баары жакшы, полный электропакет. Көрүп атасыздар, бияктагы антиблокировочный система окшойт. Чагандай бул 4WD муну үзүп алдын тартса да ушундай функциясы бар экен. Билбейт экенмин мен. Бул подъемго койгондогу функциясы, дагы кандай функциялары бар экен. Толук билбейт экен. Кимде ким ушуларды толук билген болсо, комментарий жазыңыздар. Бул жакта болсо перекрутитель. Ушундай системалар бар экен. Эми мен сиздерге бул арка жагын көргөзөйүн дагы, баасын айтайын. Мына Santa Fe жаңы кузовтагы, о жакта ээлери жүрөт, көрүп атасыздар. Мунун Кореядагы баасы $9500, $2000 жол киреси, где-то $1500 растаможкасы болот. Ушундай достор. Кимде ким ушундай Santa Fe алгысы келген болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Мына урматтуу достор, алдыңыздарда көрүп турган кроссовер. Бул Nissan Qashqai автоунаасы. Мунун түсү белый жемчуг. Бул 2,5 бензин, 4WD, менден видовый кроссоверлер сурандыңыздар эле. Мунун бул жагынан көрүнүшү, дөңгөлөктөрү болсо жазгы, дискалары болсо титановый, белый жемчуг, мында жылтырап турат. Мына караңыздар, полный электропакет, электрозеркало, мына мягкий, мындай жумшак ручкалары кожадан экен. Электрический сиденья көрүп атасыздар, сиденьянын абалы жакшы. Жылы болсо 2008. Мен сиздерге бул жагынан көргөзөйүн. Бул электрозеркало, мол жагынан складывание зеркала, мультируль, подушка безопасности. Мунун оригинал пробеги 76.000 жүрүп турган көрүп атасыздар. Бул подогрев сиденья, автомат коробка. Бул жакта дисковый магнитофон, дагы
кондиционер мол жағы. Подстаканник, подлокотник, сиденьялары да жақсы екен. Панельдерінде ешқандай тешік жерлері жоқ, бардығы жақсы екен. Мол жағында дағы авторегистраторы да бар екен. Неместерге бұл машинаның арқа жағын көрсетейін. Сиденьялары дағы бардығы таза. Көротастар ешқандай жыртылған жерлері жоқ. Люк бар екен крышасында. Жұмшақ, аябай, мынанда приятный болған ручкалары. Бұл арқа жағы, мен сіздерге балон запаскаларында көргөзіп қойын, ол жағында. Запаскасы мұның астында тұрады екен, запаскалары даже қойлелі екен, өзіңіздер не болыңыздар. Домкрат, баллон ключ, барды комплект керектүү ключтері бар екен. Арқасына парктрониктері, екі ключтіл, бірле ключтіл бар екен. Арқасында дағы видеорегистратор. Бұл бізде Қырғызстанда, Россияда Nissan Qashqai, бұл жақта Nissan Rogue дейбі. Осындай 4 VD көрөтастар. Азыр комментариядан жазат болушуңар керек, AVD деп турсам, неге 4 VD деп айтасың депчи. Бұл Латин Америкадан шыққан үшін, шында AVD болып шыққан. Бұл өзі негізі 4 VD бұл машина. Мен сіздерге бір сирі алыстандағы көргізейін. Кроссовер мындай. Бұл жағында номері да чечилелек, пробектері оригинал, урылған жерлері жоқ. Бардық краскалары родной екен, алмашқан детальдары жоқ. Крышасында болса люгі бар. Бұл кроссовердің басы $5200, Кореядағы басы $1000 растаможкасы, $2000 жол киресі болады. Кимде-ким өзіңіздерге мингени мында кроссовер 4VD издеп атқан болсаңыздар, анда бізге қайырлыңыздар. Біз номерді описанияға қалдырып қоямыз. Бұл машина кейінгі жұмадан бұйырса жүктеледі. Среда четвергтерден ақырғы ошол біздің контейнерлерге илешіп жүктеледі. Андықтан қайырлыңыздар. Біз сіздерге ошол машинаны жеткіріп береміз. Мына урматтуу достор, менден Porter 1 тартып атасың, Porter 1 тартып қой. Родной краска болсын. Баяғы күнге күйіп қалса дағы родной болсын дегендер үшін, мына родной краска еш жері мына сүзілген жері жоқ, анча-мынча мына оқшаған жерлері бар. Бұларды еске алыш керек. Жылы болса 2003 ақ светтегі Porter 1. Мына көріп атасыңар. Мына оқшаған чиілген жерлері бар, сынған жерлері бар. Мына оқшаған чирейін деп қойған жерлері бар. Мыналары сынып қалыптыр. Бұлардың бардығын еске алауыз. Мен сіздерге мұның салонын тартып көргізейін. Мұның оқшығынан чамча жыртылған жерлері бар екен. Мұның родной пробеги 215 000 деп тұрады. Өзіңіздер көрдіңіздер. Içinde менден башқасының бардығы бар екен. Мұның бардығын тазалап, жуып, неғыш керек екен. Пятиступенечный кондиционер іштейді екен. Оригинал пробег, электропакет, кожаный салон екен. Көрдіңіздер, оқшыған жерлері бар екен. Көрдіңіздер. Ана мұндан артық Porter 1 көре албадым, жоқ. Көрдіңіздер, алдылары, борттардың іштері. Маға айтып қалшат, күнге күйіп қалса дағы родной краска болсын деп, краскасын неғылады, білбейм. Родной краска болсын. Өткенде біреу чалып айтады. Маға ошақтан заказ қылып дейді. Краска болған машина алсам елдер айтады дейді. Біз ұшы елдердің ойыменен, елдердің айтымымен жашап қалғамызда, достар. Мына алдыңыздарда көріп тұрған контейнер келді, бұл машина жүктеліп жатады. Мұның басы $2800, $1500 жол киресі, $1300 растаможкасы. Кимде-ким родной краска 2003 жылғы Porter 1 алам деген болса, анда бізге қайырлыңыздар. Басын қымбат айтып отасын, анан өзің қошот кесин, ал эле, бұл эле дегендерді комментарияға қатты рахмат сілерге. Берде өзбекше айтқанда, бекер мышық аптапқа шықпайды. Мындай айтқанда, біз дағы ошол өзіміздің 5-10 сом өзіміздің ақыбызды қошып, анан айтып отамыз. Анан кимеле сілерге, например, 2000-ге алса 2000-ге береді. Өзің орымда ой жүгірті көрілі, достар. Андықтан біздің дағы бұл жерде бір 5-10 сом менетіміз ақыбыз бар. Ошоны еске алғанда $2800, $1300 растаможкасы, $1500 жол кіресін. Бүгін жүктеліп жатады, контейнер келді. Қалаушылар болса, номерді описанияға қалдырып қойым, жазыңыздар. Комментарин отырып алып, сен қанша қошосың, сен услугаң қанша деп өрбестен WhatsAppқа жазғыла, мен кеңірек жооп берейін. Келішіппі достар, шындай достар.
Мына урматтуу достор, силердин алдыңардагы Көксөбөттөгү 2010 жылкы Портер 2 бул машина сатылды. Мени ошол алган бала суранды эле, жана ошол машинаны тартып коюңузчу деп ошону тартып көргөзүп коеюн. Бул алдыңкы дөңгөлөктөр мында титановый, мында багы бар, бага болуп кетти, мында яшикчеси бар. Балондору болсо жаңы, көрүп атасыңар, кузовунда эч кандай чириген жерлери жок. Бул арка жагынан көрүнүшү. Машина аябай жакшы, крышасында багажниги бар. Көрүп атасыңар. Болгону нал жеринде гана кичине жасала турган бампери бар экен. Болгону калган жактарынын баары таза. Көрдүңүздөр. Эми канчага сатылганын мен айтпай эле коеюн, ал бала өзү билет. Көрсөттүк, машинаны жакты. Мотор көрпөсү жакшы экен, айдап көрдүк. Ушуна достор, кимде ким ушуна Портер ала тургандар болсо кайрылыңыздар. Биз мына 15-терине чейин заказ алып атабыз. Буюрса контейнерлер толуп калды. Эртең дагы буюрса бир контейнер чыгат. Кийинки жумадан дагы бир контейнерге илешип калыңыздар. Ассаламу алейкум, менден К5 суранган достор. Ал серебристый цветтеги К5 такси. Көрүп атасыңар. Балондору жаңы. 15 экен. Болгону мынал жери бир аз жасалып тур, мына крыло. Калган жактары таза экен. Түсү серебристый, жылы 2011, газ 5-чи поколенияда. Арка жагынан бир сыйра көргөзүп коеюн. Салону. Салонда мында тешилген жерлери бар. Буларды жамаш керек. Полный электропакет, мультируль, кожаный салон. Бул арка жагы. Ушуна достор, кимде ким ушуна К5 кызыккан болсо, анда бизге чалгыла. Мына урматтуу достор, дагы сиздерге ак цветтеги Портер 1, жылы 2001-25 дизель. Бирөө сурап атат, бензинби, газбы же дизельби депчи. Портерлердин бензиндерин көрө элекмин, газдарын көрүп жүрөбүз. Заводской газ. Газ машиналар тартат го такси. Ошондой эле газдары бар Портерлердин, бирок бул дизель. Алдыда бампери кара экен. Мына көрдүңүздөрбү? Алдында мындай жерлери бар. Крылосунда чирик жерлери бар, мына көрүп атасыздар. Мындай. Бортторунда дагы заңдаган жерлери бар. Бир катар сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Жылы 2001. Алиги родной краска болсун, өчүп кетсе дагы родной болсун, сөөгү таза болсун, өзүбүз жасап алабыз деген туугандарга мына көргөзүп коеюн. Ушундай Портер бирлер барат дагы. Анан кийин Мадейин Кыргызстан, Мадейин Ош болуп туруп, анан свежий перегон деген ат аталат да. Ага чейин ушундай жапшыган, күчүгөн, чириген эле машиналар барат, ачыгын эле айтканда. Анан мына эч кандай бир серьезный ДТП деле болгон эмес. Мен сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Электропакет, ичи мындай палас. Кожасы таза экен, эч кандай жыртылып аптыр. Панелдери деле таза, бүтүн экен. Мунун пробеги 180 000 экен пробеги. Көрүп атасыздар? Кондиционер иштейт, 5-ступенечный коробка. Арка жагында спальниги бар, домкраттары бар экен. Ушундай туугандар. Башка эшиктердин жабылыштарын көрдүңөр, чык-чык жабылат экен. Бул жагынан да силерге көргөзүп коеюн азыр. Мына достор, мен Портерди айланып өттүм да, бул жагын татып көргөзөйүн. Нарактан жакшы көрүнбөй койду. Көрдүңүздөр, мына окшогон чирген жерлери бар. Мына ачканда мына окшогон жерлери бар экен. Калган жактары таза, сиденьялары, отуруштары баары жакшы. Электропакет баары жакшы экен. Болгону крылонун чекелеринде астылары чирген жерлери жок, бүтүн. Мына окшогон борттордун астыларында калган жактары жакшы. Ушуна достор, бул Портердин Кореядагы баасы $2400. 1,5 жол киреси, 1300 растаможкасы. Чирик Портерге ушундай деп атасың дегендер дей берсин. Портер издегендер кайрылыңыздар. Алам дегендер болсо жөнөтүп беребиз. Балондор болсо жүрсө болот. Арканкы балондор болсо эми бардык эле балондор алмаштырса алмаштырат, болсо ушу менен жүрүп турса эле болот экен. Ушундай достор, мен ушун менен бул видеону аяктайын. Мен сиздерге өдө жакка чыгып да бир көргөзүп коеюнчу машина базарды. Көрүп атасыздар? Машиналар аябай көп. Портерлер, бонголор турат. Бонго Кыргызстанга эмнегедир кетет. Матиздер болсо жыкты жолу турат бул жакта. Бул матиздердин жылдары эски, 2005, 2006, 2009 да бар. Таксилер турат. Көбүнчөсү монун сатылып кеткендер. Бул болсо жанагы детский сарылар болсо, детский машиналар, детский балдары ташыган, жаш балдары ташыган машиналар. Булар болсо такси, көрүп атасыздар. Базар эч ким калбай калды, бир эле мен. Жүрөбүз дагы деле.
анан спецтехниканы көрүп калып мени спецтехника тартып кой деген туугандарга айтайын, мен спецтехника менен иштебеген үчүн билбейт экенмин анын бааларын, растаможкасын, кандай жүктөлөт, жол жобосун. Ошондуктан аны тартып айткан менен бекер. Ушундай достор, андыктан мен бул видеону көп сүйлөбөстөн жыйынтайын. Буюрса эртең бүрсү күн дагы видео чыгарып калышыбыз мүмкүн. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Видео жаккан болсо класс басып, комментарий жазып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Комментарий жаз десе, портер канча экен? WhatsAppка жаз канча экенин айтам, баасын айтам, растаможканы айтам, жол кирени айтам, калькуляторду алып кош, отуруп алып кайра эле канча экен, анан канча экен деген туугандар тынч болгула.